мен көтөрө турган маселе ары көйгөйлүү. Өкмөткө кайрыла турган, өкмөткө кайгыра турган маселеде. Жузуп Мамай деген чоң атактуу залкар манасчы болгон. Ал Кытайлык кыргыздардын манасчысы эмес. Ал көзү тирүү кезинде Кытайдын эң чоң сыйлыгы Тоогүлдүн алган. Ошондой эле кыргыз эл артистерин намын Манас орденин 1-чи даражасын алган. Аягында Атамбаев тарабынан кыргыз эл баатыры Акшумкар орденин алган. Мына эмдиги жылы Кытайда ошол кишинин 100 жылдык мааракеси чоң салтанатта белгиленген турат да. Бизде менин кесиптешим Адыл Жунусул ушул маселени көтөрдү эле да. Ушул Жузуп Мамайдын атын түбөлүккө калтыруу үчүн Бишкек шаарында көчөлөрдүн бирин, жаңы конуштардын бирин, анын айкелин орното турган бир 2 метр жерди сурады эле. Өкмөт Бишкектин мэриясына жолдоп тур, мэрия болсо мораторий деген такап туруп, жоон жолдоп тур да. Бул деген эмне деген акмакчылык. Эгерде биз ушундай залкар кишиге 2 метр жер таба албасак, 2 көчөнүн же болбосо бир конуштун атын бере албасак, бул кыргыз адабиятына, кыргыз маданиятына болгон чыккынчылык да. Мораторий жок эле филармониянын алдында Манас атабыздын айкели турат. Анын жанында улуу залкарлар, ошо Манасты даңазалап келген Сагынбай менен Саякбай Каралаевдин айкелдер турат. Мына ошолордун катарына эле Жузуп атабыздын айкелин коюп койсок болот болчу да. Мына ушуну дагы Бишкек мэриясы аткарган жок. Деги эле эмдиги жылы карала турган мамлекеттик мааракелердин ичине Жузуп Мамайдын 100 жылдыгы милдеттүү түрдө киргизилиш керек. Бул боюнча урматтуу Алтынай Сейитбекова профилдик комитетке протоколдук тапшырма бериңиз. Ошол жерде Жузуп Мамайдын 100 жылдык мааракесин аткаруу боюнча жумуш топ түзүлүп, эгерде өкмөт ушундай тоң моюнду кыла турган болсо, тоскоолду кыла турган болсо, биз жогорку кеңештин токтомун токуйук. Жузуп Мамайдын алдындагы биз өзүбүздүн Манас атабыздын алдындагы атуулдук парызыбызды аткарып, токтом барып кылуу, буну өкмөткө дагы Бишкек мэриясына милдеттендирейик. Жузуп Мамайдын 100 жылдык мааракеси салтанаттуу түрдө ошо көчмөндөрдүн оюнун алдында же артындагы Кыргызстанда майрамдалыш керек. Керек болсо эмдиги жылы мына Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы өткөн жатат. Жузуп Мамайдын 100 жылдыгы менен биргеликте эмдиги жылы Жузуптун жана Чыңгыздын жылы деп аталышы керек. Мен ушундай сунуш киргизем, рахмат.